Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жана жеке өзүмдүн атымдан эл аралык конференциянын баардык катышуучуларына салам жолдоп, уюштуруучуларга маанилүү иш-чара өткөрүлүп жаткандыгы үчүн терең ыраазычылык билдиргим келет. Бүгүнкү иш-чара кыргыз эли үчүн маанилүү окуяга. Тактап айтканда, Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына арналган. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту тандап алган тема абдан актуалдуу. Анткени ал укуктук мамлекетти курууга жана демократиялык системаны түзүүгө негиз болгон бул Конституция. Дал ушул Конституция жарандардын укуктарын жана милдеттерин, мамлекеттик башкаруунун түзүлүшүн, өлкөнүн ишинин принциптерин көрсөтүп турат. Баш мыйзам бүткүл укуктук системасын башка мыйзамдардын маанисин жана мазмунун аныктайт. Туруктуу өнүгүүнүн бекем негизи болуп кызмат кылат. Эң маанилүү коомдук мамилелерди жөнгө салат. Тарыхка кыскача токтоло турган болсок, эгемендүү Кыргызстандын Конституциясынын тарыхы СССР кулагандан кийин биздин өлкөбүз демократиялаштыруу жолуна түшкөн ошондон башталат. Мыйзамдын үстөмдүгүн, социалдык адилеттүүлүктү, экономикалык бакубаттуулукту, билим берүүнү, илимди жана руханияттуу өнүктүрүүнү камсыздоо максатында 1993 жылдын 5 майында мамлекеттик бийликтин негиздерин аныктаган Конституция кабыл алынган. Бирок өлкөдө чоң саясий өзгөрүүлөр алып келген апрель революциясынан кийин жылдын 27 июнунда жаңы Конституция кабыл алынып, анда парламенттик республика түптөлүп, президенттин ыйгарым укуктарынын кыскарып, парламенттин ролу күчөтүлгөн. Андан кийин азыркы Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2021 жылдын 11 апрелинде кабыл алынып, калыстыктын жана теңчиликтин шарттары белгиленген. Ошентип Кыргыз Республикасынын Конституциясын куруу тарыхы узак жана татаал болгон. Бирок ал демократиялык мамлекеттин негиздерин түзүүгө жана жарандардын укуктарын коргоого мүмкүндүк берди. Бул жерде Конституциялык соттун ролун белгилебей коюуга болбойт. Анткени Конституцияны сактоо ошону менен мыйзамдардын жана өкмөттүн иш аракеттеринин мыйзамдарга ылайык келишин камсыз кылуу үчүн аталган сот конституциялык көзөмөл жүргүзүү ыйгарым укуктарына ээ. Конституция инсандын укуктарын коргоп, бийликти кыянаттык менен пайдаланууга жол бербейт. Конституциялык сот жарандардын конституциялык укуктары менен эркиндиктеринин, өлкөдө демократиялык баалуулуктарды жана конституциялык түзүлүштүн сакталышына жооптуу болуу менен Конституциянын камкорчу жана сактоочусу деп айтууга болот. Бүгүнкү конференциянын маанилүүлүгүн дагы бир жолу белгилегим келет. Анткени ал судьялардын гана эмес, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн окумуштууларынын жана профессорлорунун пикир алмашуусу үчүн кызыктуу аянтча болуп, бүгүнкү иш-чараны көп тараптуу, кызыктуу жана мазмундуу болот деп мен толук ишенем. Конференциянын программасынан көрүнүп тургандай, анда катышуучуларга башка өлкөлөрдүн конституциялык сот адилеттүүлүгү жаатындагы тажрыйбасы менен таанышууга, конституциялык көзөмөлдүн ролу жөнүндө баяндамачылардын практикалык жана илимий жактан докладдарын угууга мүмкүндүк берүүчү темалардын кеңири спектри бар. Мындай иш-чаралар укуктук маалымат алмашууга гана эмес,
укуктук кызматташтыкты тереңдетүүгө жана бекемдөөгө да салым кошо тургандыгын белгилегим келет. Сөзүмдүн акырында, урматтуу катышуучулар, сиздерге чын дилимден иш-чаранын ийгиликтүү жана жемиштүү болушун, мазмундуу талкуулар орун алышын, ошондой эле баардык сиздерге жакшылыктарды каалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.